Айтсаңыз, кыргыз-казак чек арасын демаркациялоону ратификациялауга караганда түштүк чек араны маселени талкуу өтө оор болсо керек да. Эми бул маалымат биз чек араны кайтарабыз. Бизге тактап белгилеп берген чек араны. Бул боюнча атайын өкмөттүн өкүлдөрү бар. Мамлекет чек ара чечүү боюнча алар ошол маселени толук кандуу билишет. Ошолор азыр иш чаралар жүргүзүп атат. Мен билгенден өтө тынбай өзбек тарапынан да, тажик тарапынан да жолугушуу болуп атат. Азыр деген чек ара тынчпы? Азыркы күндө жалпысынан мамлекет чек арада абал туруктуу. Бардык тилкелерде көзөмөл алынган, кошумча чек ара посттор коюлган жана талапка ылайыктуу чек ара кеземеттер кызмат өтүүдө. Исхак Масалиев Шаймерден боюнча суроо берип кетти да. Ошол боюнча сиздин оюңуз? Ал боюнча аякта Баткен областы боюнча чек ара өкүлчүлүгү бар. Чек ара областтын чек ара өкүлчүлүк башчысы дайыма жергиликтүү элдер менен тыгыз байланышта иштеп атат. Түшүндүрүү жумуштарын жүргүзүп атат жана ошондой эле жергиликтүү бийликтер менен биргеликте жеринен чыккан маселелерди карап туруп ишти апарууда. Кайсы чек арада бизде анча тынч эмес? Мисалы үчүн сиздин жүрөгүңүздү кайсы чек ара өйүп турат бүгүнкү күндө? Бизде жалпы эле элибизге маалым болгондо жана бүгүн депутаттар көтөрүп кеткен жана ошондой эле өкмөттүн өкүлдөрү айтып кеткен кыргыз-тажик чек арасы өтө жүрөктүү оюп атат. Мындай маселе 1 жыл мурун өзбек чек арасында болчу, бирок Кудайга шүгүр бүгүнкү күндө чек ара өзбек чек арасында тынч. Мен азыр эле жетекчиси менен сүйлөштүм. Ар кандай маселелерди убагында чечкенге аракет кылып атабыз. Акыркы жолу түштүккө качан бардыңыз? Мен түштүккө барып келгениме 2 күн болду. Аяка барып түштүктөн Баткен областы, Ош областынын чек ара заставаларын текшерип, кышка даярдыгын, кызматтын текшерип жана ар тараптуу жардам көрсөтүп келдим.